Достор, сонун болот да, негизи сонун сайттарды көрүп турсуздар, анан эме мондай сунуш да. Ар кайсы көп сайттарды көрдүк да баарыбыз элечи, мисалы. Ооба. Ошол сайттардан эмнеси жаккандарды өзүбүзгө выделять этип, ошолорду применять этсек жакшы болот эле да. Дагы бүт сайттардан баягы изюминкаларын, керектүү нерселерин фиксировать этип, протокол өзүбүзгө жазып. Да. Могу шрифт жакты, могу шрифтти колдонсок кандай болот деп, ошолор жазылса жакшы болот эле да, негизи. Ооба. Туура. Бизде ошо Ошо ар кайсы сайттардан чогултуп атып, бир жыйынтыкка келебиз деп ойлойм да. Аны биз эми жана структурадагы командалар менен кошо иштешибиз керек да. Ооба, бирок ар кайсыдан чогултуп атып Франкенштейн болуп калбаса болду. Да, тоже это тоже надо учитывать. Да, мындай подходящий кылып чогултуш керек да ушуну. Мисалы үчүн бизге эң необходимый в первую очередь могу бизне тон менен определиться надо, да? Анткени ошол нерсе. Да, оттенки. Ооба, цвет. Андан кийин шрифт эле. Калганы навигация тиги буларын можно, в принципе, эмеге ортого салып эле чечсек болот да, кайсы навигацияны койсок жакшы болот деп. Главное, азыр тон менен эле шрифттерди определять этсек, баягы көзгө жакшы көрүнүп турган, читабельный болсо. Цвет болсо, баягы сиз айткандай эмеден болуп кетпесе, Франкенштейндей. Ошо биздин негизги максатыбыз дагы анализ жасаганда ошол кайсы жерлерин өзүбүзгө алсак болот, анан кайсы катачылыктардан качышыбыз керек. Ошолорду эске алдык да. Ошо биз логодо дагы мисалы бир какой-то цвет болобу бизде же кандай болот ошосу? Ошого дагы ылайыктуу болуп кетет болуш керек, основной цвет дагы мисалы. Да. Ооба. Мына карасаңар. Да, жаап салып турмун. Вот здесь тоже жана Максофтто деле кандай цвет болсо, бул жагы деле ошондой цвет болчу. Да, синий болчу Максофт. Там эмелер дагы. Эми топовый эмелерди көрсөтүп коеюн, Нураида. 21-жылкы дептим беле, или 20-й год. Ошол жана Netrix Digital деген ошолго кирет экен, жана анимациялар менен оранжевого цвета. Ярды көрсөтүп койгон. Ярды көрсөттүм. Яр көрдүк. Мен туура эмес көрүп турам. Ярды көрдүк го. Так. Бул иштеп эткем, сейчас. Бул жакка да скользим эле, креативный тем. Вот это 2 часа открывается, видите? Сама жаккан. Мен до конца жеткен жокмун. Экранды бассаңыз, экранды. Мен мындай эч кимге көрсөтпөгөндү, өзүм жазып көргөндү 2 сааттан 3 жолу, 4 жолу ачтым. Сизде аябай катып калдыбы? Что мага вообще ачылбайт. Может, у вас открывается? Попробуйте өзүңөр, Алдан бассаң болбойт ага, Ал ай дегенди. Ай дегенди. Вот, потому что мышка не жок. Дальше кетерим. Менде мурундагы ачылган эмес, ошонусу менен мага жаккан эмес. OneUp'та ачылып эле, же ушул деле азыркы? Өзү негизи эме экен, долгий сайт экен. Анимациясы күчтүү окшойт аябай. Вот еще. Ошол жанагы верстка дегенге ошолор кирет экен да. Могул аябай креативный болчу. Но бул эме көбүнчө вебке эмес, эме мындай дизайнерский брендированияга арналган студия экен. Аябай фотографтары менен. Я даже уже сама запуталась, как кирет. Vox, вот студия, контакты, да? Ошо страницанын ичинен кирип бекен. Көрдүңөрбү? Это креативный, но топовыйлар ушундай экен да.
А бир жерде жазылып турат, ушуларга окшош турам деп, наоборот, мындай отталкивающий сайт кылып алышыңыз мүмкүн депчи. И вместо вас они могут выбрать ваши клиенты какой-нибудь веб-студию с уродливым дизайном сайта депчи. Ушинтип жазып жүргөн да бир жерде. Лучше ошондой серединада болуш керек экен. Өтө креативный дагы эмес, и өтө простой дагы эмес, мындай. Так, следующий. Как вам? А вот еще поварда. Ушул калганын ачпай эле коеюнбу? ооба азырынча эми ушул тандалгандардын арасынан эле эмет эле Ооба. таба берели Анан эгерде чын эле өзүңөргө жакканы дагы бир бар болсо, анда предлагать эткиле аны дагы карайбыз. Бир эки күнүн ичинде. негизи өткөндө айтылгандай бул креативный жагын постоянно өнүктүрө берсек болот да, токтотпойчу. Постепенно, да? Улам өзгөртүп берсек болот да. Азыркы маалда негизгиси ошо эме ушул опыт азыр көргөн опыттарга таянып башкы бетти жасабашыбыз керек биринчи очередде, и түз тандашыбыз керек. Андан да зарылчылыгы азыр башкы бет жасаш үчүн структура керек болот да. Ошо структура тууралуу азыр кайсы команда эле эмеден көрдүңүздөрбү? Азыр мен ачып шер кылып көргөзөйүн да. Могу эмеде Trello'да ошо карточканын ичинде бар болчу да. Бар. Могу жердечи ссылка. Ошо ссылкада структура эмне деген жөнүндөчү. Структура мындай главная страницанын ичинде кандай ответвлениялар болот, ошолор тууралуу да. Анын астында болсо мындай мисалдар бар. Эң простой эле мындай страница. Биздики бирок лендинг пейдж кылабыз деп атабыз да. Ошого мисалы башкасын колдонсок болот да. Мондай бул мисалы корпоративный сайт. Могул мага жакты да, аз эле 4 эле эме. Домашняя страница, а нас болуш керек. Экинчиси работы, контакты и бирөөсү кайсы? Услуги, да? И дагы бирөөнү кошпосок болот. Структураны азыр ушундай структураны биринчи түзүп алышыбыз керек болот да. Ошондо могу биринчи лендинг пейдж эмне эле башкы бет могу болот да. Home, анан могу биринчи менюлар. Калгандары азырынча биз тийишпейбиз эле да. Биринчи структура могусун түзүп алсак, анан башкы беттин прототипин түзүш керек болуп калат да. Ошондо ушуну колдонот. Башкы 4 менюнучу. Же болбосо мындай кылып айтор. Все подканда ошого мен Миродан кстати биздин Мирону ачайын деп иштейин десем вообще ача албай койдум да. Вроде лимит түгөнүп калган деп жана ошон үчүн өзүмкүнөн эме ачып мындай эме бар экен. Шаблончу сайт мэп деген. Да. Ошо шаблонду колдонгондо эле сразу мындай чыгарып берет экен да. Мисалы home, анын ичинде about us, product киргизсек болот, pricing, news, контакт деген сыяктуу кылып. About us'нын ичинде булар кирет депчи. Кимдер анан департаменттерге бөлүнүп, продукттун ичине болсо жана process деген жаңы эле кошуп койдум да. Ошо process деген жана кандай процесс кантип жүрөт деп көргөзгөн жакшы экен го. Ошону көргөзүп койсок болот. Ушундай структураны түзүш керек болот да азыр. Ошо структураны түзө турган команда могу меню баштапкы могу менюну обязательно. Бүгүн структурадагы командадан өкүлдөр барбы азыркы встречада? Ушуну түзүп бериш керек да, чтобы башкы бетти жасоочулар, макетчилер жасай берсин өзүчү. Силер могу биринчи менюну жасап берип койсоңор. Миродан ушул сыяктуу кылып жасасаңар оңой экен. Тем более Миродан шер кылып туруп, могу жеринен копи могу линк менен бөлүшсөңөр, каалаганча киши кирип иштей берет да. То есть өзүңөр командаңар ичиңерде бөлүшүп алыңыздар. Анан бири-бириңерге ошо ссылканы жөнөтүпчү, бирөөңөр ачасыңар, анан мында алып жөнөтөсүңөр. Анан бир досканын ичинде командада канча 3 киши белек да.
Или төртөө эле 3-4 ошентип иштей берсеңер болот. Структурада көп болуш керек. Жок, өзү структурага канча киши бөлүнгөн? Биз анализде Окей. Структурада силер менен чогуубуз да. Ошондо 9-10 киши болуп кеткенбиз. Так что Азыр деле бүтүрүп койсок болбойбу, Азамат? Достор, мисалы биякта азыр активный канча киши болуп атат? Бизде көп го 100дөн. активный обычно 15-20 киши кирет. Анын ичинен бир 10-15 эле го дейм. Дайыма тапшырма алып аткарып жүргөндөр. Ошолорду чечиш керек окшойт, анткени 100 киши списокто бар, анан 100 кишиден 20 киши эле иштеп атса, калгандар деле привлекать керек окшойт. Ооба, могу жерде могу чыгышке деген акциясы болот да, ошого акцияны канчасына чейин деп аттык элек, средага чейин. Менин байкашымча, даже атын толтургандар деле кирбей атышат жолугушууга. Ооба, толтуруп кое элем. Ошондо жок, толтурбагандар да толуп атат да. Ошон үчүн могу чыгышкен средага чейин койгонбуз. Ким толтурбаса алар минус болот. Андан кийин уже ким чындап активный, ким чындап жараша. активный эмес, ошого жараша дагы бир жолу чыгышка кылат окшойт анда. Ато баардык эле бизди сырттан карап эле, булар 100 адам жыргап эле жатышат деп ойлоп атат да. Азамат агай да улам жазып атат. Бияка киши жөнөткүлө, жака киши жөнөткүлөчү. Өзүбүздө 15 киши араң иштеп атса, каяка жөнөтөбүз деп айткан киши жок. Ошо сунушта ошо чыгышка акциясын чогултуп туруп эле ошончо кишини списогун кылып туруп эле эме реформировать эметип салсачы. ошолор барат да, ошолорду эми Азамат эсилиште ошолордучу бат эле эме кылып койсоңузчу, ошол жака мисалы иштегендер все равно бул жакта ошол жакта может жолдорун таап алат да дегендей. Могуларды ала бергиле деппи? А балким алар ошол жакта иштеп жүргөндүр. Жок, ссылка кылып жибериш керек да, ссылка. Сибирге айдагандайбы? Айтор, жаңы элекке көргөзгөндө Миранын үстүндө структураны иштегендер андай иштейли. Азыр эле иштеп баштап эле, бирок просто азыр бу жерде ким бар азыр списокто кайра көрөйүнчү. Азыр. Жокмун да. Сиз азыр эме Анализдегилер. көрүнбөй калып атат да. Данияр Керимкул сиз сүйлөп атасыз, Жок, мен Эржан сүйлөп атам. Эржан Жентаев. Окей. Просто шер кылганда көрүнбөй аткан. Бизде Эржан- азыр Данияр бар. Эржан, сиз логотипте болушуңуз керек же каякта элеңиз? Нура. Жок, мен деген эмеде болчумун башында. Экинчи спринтке кошулган эмесмин. Кошпой койгонсуздар да просто. Кошулган эмес, кошулган эмес. В смысле, башка жакта жумушуң бар деппи? Жок. Анда азыр деле кошула берсең болот. Жок, мен кошулам деген волонтерлордун вроде баарына кошкон болушубуз керек. Жок, мен өзүм эметкен эмесмин, чыккан эмесмин. Ушул ким экен? Элнур экен. Элнур экен. Мен просто встречага катышпай калгам да ошондочу. Ай, Ошондуктан кошулбай калдым да. Анан негизи мени кийинки чогулушта, мисалы жолугушууда катышпай калсам, эме распределять этип кое бергиле, мен өзүмдүн ишимди аткарып. окей. Анда сизди азыр кайсы жака кошсок? Команда чогултуп деле кошпосун. Эмеге башка бетке кошсоңор болот. Жок, команда чогултуу деген башка нерсе ал эме. Жана Логотипти кандай жасайсың? Менеджерлер. бул деген ошо командаларды департаменттерге бөлүп анан ссылкага кетирүү да. Аны деген ошо кийинчерээк Сакал эже менен чогуу сүйлөшөбүз деген ошо менен жолуга элекпиз. Ошо Сакал эже менен жолуккандан кийин жетишебиз го. Ооба, бир эме жака кошуп коюңуз, эми ким кайсыл жакта адамдар жетпей жатса, ошол жака бөлүп койсоңор жакшы болот. Жок, мисалы research аналогтор уже алар research кылып бүтүштү да, буларга уже тиешпей деле койсок болот. Сайтын структурасында канча адам, 10 чакты адам бар экенбиз. Кстати, бизге Scrum Master'ге дагы бирөө керек, анда Scrum Master болуп бербейсизби? Сиз чогулуштарга күндүзү катыша аласызбы? Мисалы, кээде Аруки кире албай калдыбы? Кээде ошентип бирөөбүз кире албай калат экенбиз да? Аруки жок экен азыр. Макул. Scrum'га кошуп берсеңиздер болот. Окей, анда Scrum как раз 2 киши, дагы 1 киши керек деп атты эле да?
азыр Эржан да. Ой. Сиз атыңыз еще толуктамабы сиз? Атыңызды толуктап жазып коюшуңуз керек экен. Анда эме сиздики задача ошо могу аткарылган жумуштарды ким эмне кылып атат, анан чогулуштарда күндүзү мисалы Азамат агай менен жолукканда мен күндүз жолуга албай калып да, будний күндөр. Ошондо бизден кандай суроолор болот, ушул спринтти жүргүзгөнгө эметебиз да, чогуу иштесебиз анда. Хорошо. Структурага болсо, структурада мен деле барам, структурага деле катышып, короче, бардык жагына катышып эметсек болот да. Кайсы жакта иш аксап атса ошол жака кошула берсеңиз болот. Түшүнүктүү. Протоколдор и так эле жазылып атат. Жамай менен Айнагүл эже экөө. Протоколгочу сунушта баягы иштерибиз, суроолор пайда болуп атат го. Ошолорду да жаза кетсек кандай болот? Негизи протоколдо ошондой эметилет го да, мисалы кандай эмне обсуждение болду, кандай проблема обсуждение болду, ошолор жазышат болуш керек так эле. Ооба, анан эме баягы суроолор бар да, чечилбей калганчы. Аха. Ошолорду дагы белгилей кетсек кандай болот ошо протоколго? Ооба. Азыр бизде чогулганыбыз, эмнени обсуждать эттик, эмнени чечтик, ошолор эле азыр фиксировать этилип атат да, туурабы? Баягы чечилбей калган суроолор калып кетип атат. Стендап сыяктуу кылалы дейсизби? Эмне кылдык, эмне кылып атабыз, кандай кыйынчылык болуп атат деген 3 суроо менен. Ооба, анан кантип чечебиз ошолорду? Кийинки чогулуштарда жакшы болот деп, Окей. Ооба. Бизде да уже ар бир тема менен, спринт менен, мисалы үчүн ар бир департамент менен уже белгилүү болмок да суроолорубузчу. Эмнелерди чечиш керекпиз, эмне кылыш керекпиз. Окей. Мен жакшы түшүнбөй калдым ошол. Мен жазып аткам да. Ошондо мисалы эмкиде кайсыл вопрос каралат дегенде. Азыр сиздин протоколуңуз эмне болот? Эмне жөнүндө обсуждение болду, эмне чечимдер чыгарылды дегенчи. Еще дагы Эржан мырза эмени кошуп койгула деп атат да. Кандай маселелер жаралды дегенчи. Мисалы кандай вопростор жаралды деген сыяктуу. Туурабы? Мисалы бүгүнкү встречада кайсы эмелер жаралды? Ооба, кайсы суроолор жаралды, ошолорго жооп кайсыларга чогулуш керекпиз, жооп бериш керекпиз. Мисал келтирсеңиз бүгүнкү жолугушуудан кайсына кошулат? Бүгүнкүгө мен мисалы өзүмдүн тарабымдан эмени айта алам да, могу командный эмени Миро, командный Миро эле же бул эмес экен. Командный Мирону биз иштей албай атабыз да, ошону Азамат агайдан сураш керек. Кантип Командабызга регистрация болгон Миродо иштей албай атасыз. Азамат агай ачып берген эмедечи иштей албай атат да, азыр ал эмеден ачылат болуш керек эле. Менде дагы мисалы үчүн мондой да, баягы командабызда 100 киши бар да. Ошолордун мисалы 10 киши эле привлекация этип атат да, мисалы айтып атам да негизи. Ал деген бирок биз количество менен эле көрсөтүп атпайлыкпы? Канча Жок, ошолорду кантип привлекать этебиз деген тоже суроо жаралып атат да, мисалы үчүн. Бирок биздин эмебизге ал кирбейт да, биз привлекать эте турган биздин функциябызгачы. Агай башында айтпадыбы? Азыр списокко жазыла беришет. Бирок ким чыныгы иштегиси келгендер өздөрү эле кирип иштейт. Дагы болот, мисалы иштеп атып деле таштап кетип калышы мүмкүн. Андайларга таарынбайбыз, эчтеке кылбайбыз, өзүбүздүн ишибизди жасап кете беребиз деп. Ооба, наблюдатель болуп жүрө берет деп атты беле? Даже ролдорду да карабай деле койгула деп айткан да. Буга чейин тандаган ролдорун, анан өзүңөрдүн тандаган ролдоруңарды өзүңөргө жакса иштей бергиле депчи. Анан аларга дагы убакыт кетирип привлекать этели деп, мне кажется, кереги жок ага өнөргө кетирген. Ооба, ролдорго. Еще Азамат агай бүгүн эме вопросту койду да.
да, департаменттерге тим лидерлерди койгула депчи. Хорошо. Анан тим лидерлерди тандаш керек. Анан еще дагы эмне боюнча. Жана сиз көргөзгөн бир канча чакта 10 чакта веб-сайт болду. Ошонун арасынан жандай эмелерди тандаш керек да, фишкаларын туурабы? Фишкаларын тандаш керек же бир сайтты мындай өзүбүзгө темплейт катары, шаблон катары тандап алып чечиш керек. Ошо бир сайт эмес, бир нече сайтты алсак, мисалы бир эле сайтты копия кылып койсок, анда болбой калат экен да. Эгерде бир нече сайттын, мисалы, навбарды башка жактан, футерди башка жактан алсак, анда мындай плагиат болбойт экен да. Ошондой болот экен. Жок, прям окшоштурбасак дагы, просто содержаниясын же мындай эмесин Структурасын алсак болот да. Ооба. Лендинг пейдж болобу же кандай болот? Ошо бизден жана азыр биз исследование кылып атпайбызбы? Изилдепчи, ошондо бир агай менен жолугуп, бир-эки суроолорду сураш керек болдук да. Эмеденчи, бул жерде анализ жасап атканда, изилдеп атканда, ошо биздин азыр продакт оунер, биздин клиентибиз Азамат агайбы, ошондо? Продакт оунер Азамат агай болуп аткан болчу, ошондой улам деп эле. Ошол агайдын бир-эки эмелери керек экен да бизгечи. Мисалы үчүн, ал сайт кандай көрүнүш үчүн агайдын дагы ойлорун сураш керек. Бриф, баягы бриф жасаш керек го, вопросторду түзүпчү. Андан кийин биз уже анализ сайт конкуренция кылдык и целевая аудиторияны дагы аныкташыбыз керек экен да биздинчи. Кстати, ошону азыр эмеге протоколго жазып, эртең күндүзү болобу? Болбойт эртең уже. Эртең пятница болот да. Эртең күндүзү Азамат агай менен жолукканда ошону сураш керек да. Күндүзгү жолугуулар ошо суроолорго жооп берүү үчүн болот атайын. Ошон үчүн ким эмеге катышса күндүзгү жолугушка ушундай сыяктуу суроолорду сурап калыш керек да. Биздин веб-сайтты Азыр кандай деп. ошо азыр мисалы кээ бир командалар өзүнчө чакырып, өзүнчө суроо берип атышат го. Ал жерде азыр көпчүлүгүнүн как стендап алып кетет да. Биз өзүнчө бир күндү анализ жасагандар чакырып эме кылсакчы, суроо берсек. Окей. Просто өзүбүзгө чакырыш үчүн көргөзө турган бир нерсе даярдап алыш керек. Анда жок дегенде эме мындай примерный структураны түзүп коелу, Азыр ошону түзө бербейлиби аны? Анан еще азыр өзүбүздүн эмебизди да бүтүрүшүбүз керек. Азыр. Сайкал эже дагы жардам берем деген го. Молчу, азыркы биздин структура турат го, жанагы узун болупчу. Ошол эмени тандап алсакчы, шаблонду. Узун болгон ал эме, ал департаменттен эмеси болуш керек эле. Бөлүнгөндөрү. Бизде ошондой шаблон бар го, ошону. Азыр эме навбарды кылып атабызбы же прототиптиби? Мону айтып атасыз. Азыр структурасын түзөбүз да. Прототип болот турабы? Прототип эмес, структура эле. Бул эмне болот? Мисалы, киргенде эле эмнеден кийин эмне көрүнөт? Пользовательдердин жолун көргөзүп беребиз. Биринчи киргенде ошондой эле просто бул кичине башкача, тиги башкача да. Нурайда. Сизге тиги шаблон көбүрөөк жагып атабы? Муну ошол мындай жеңилирээк плюсту бассаң болобу могу жерденчи? Просто моундон жүдөп кетебизби дегеним да. Плюсту басып туруп, чоңойтуп кете берет го. Эмнесин чоңойткан мындай? Жок, мына узартканда кандай кылып атасыз? Азыр эмени. Мону бутак чыгаргандачы? Бутак чыгарганда могундай эле. Мисалы, берге могу жерге дагы бирдеке кошула турган болсо, мындай коюлат. Анан могу эле копировать эткөлө эле бул жерге мынтип. Ошо копировать этип ошондой кылышка туура келет экен да. Эгер мындай басканда иштей турган кылгыңыз келсе, анда могу көгүнөн алып барыш керек да, мындай стрелка кылып. Ушуга жазып кете берелиби анда? Биринчи эмне көрүнөт бизге? Мне кажется, уже готовы эле. Биз просто азыр текст эле өзгөртүп коюшубуз керек. Эмне алмаштырып коюш керек го чын, же? Ооба, уже бар, готовы.
өтө көп меню дагы кереги жок. Да. Кнопка. Могу Башкы бет башында деппи? да, главный ба, башкы бет, ооба кыргызча кылабыз да. Азыр мондай да достор, турмушта баягы мен да сайттарды ресерч кылып көрдүм да. Көрдүм, могу башкы бетинде эң башында мисалы үчүн мондой чоң почти на весь экран эме турат экен да. Мындай издөөчү турат экен, анан артында астында эмелер турат экен да. Полный данныйлары, about астар, продукттар, могу сиздер жазгандайчы, контакттар. Аны деген могу кайсы? Аны деген могу задачаны кылып атканда ошолор аткарат да, башкы бет жана анын түзүлүшү деген. Башкы бетке булар уже прототип жасаш керек болот да. Дизайн. Азыр биз жөн эле азыр могу жерде көргөзгөндөй мондай эле структура түзүшүбүз керек. Ошо структураны могу биринчи бетке түшө турган структурасын түзүп берсек, биринчи ошону түзүп берип салышыбыз керек. Андан кийин ошо структураны негиздеп алып, анан башкы беттегилер ошо дизайнын жасай берет да. Азырынча срочно ошо каяка кетип калдыңыз. Биринчи бетти жасап берип коюшубуз керек да, могу жердечи. Астын кийин деле улай беребиз. То есть биринчи башкы бетке киргенде кайсы баскычтар болуш керек обязательно. То есть кайсы бөлүкчөлөр. Ошолор берсек эле ал дизайнын кийин башкы бетти жасай тургандар жасай беришет. Поиск кошуп, сүрөт кошуп, башка өңү түсүн тандап айтор алар дизайндердин иши. Inner patch'ine тибе эле койду да, азыр только эмесин да, башкы бетин. Азыр срочно ошо моусун деп ойлоп атам да, ошо башкы беттеги дизайн жасай тургандар иштей бере турган болупчу. About Us биз жөнүндө да, кыргызча ошондой болуп калат. Биз жөнүндө болобу? Биз деле койгон жакшы го. Биз деп эле. Биз десе кандай болуп калат? Биз. Мы или как? Кээ бир жерлерде О деп эле коюшат экен да. Анда жөнүндө эле болуп калат. Нас эмес да? У нас болот, анан кээ бир жерлерде О деп эле или загружаться этип биз жөнүндө деп азырынча жазып коермуз. Биз жөнүндө деле болот окшойт. Биринчиси баннер болот да, баннер на ошо биринчи бет болот го. Навбарда жазат. Биз жөнүндөсү. Бирок биз деген азыр поочередности кылышыбыз керек да. Сиздер киргенде эле сразу биз жөнүндө карайсыздар, мен сразу продуктуну карамадым. Проекты Биз деген азыр эки жумуш кылып атабыз да. Негизичи биз деген азыр Figma'дан кирип эле прототип кылып койсок деле болот эле. Ушул эмени share кылбайсызбы, баарын айтчы, Азамат мырза. Жому неме деген структура дегенде задание бар да. Прототип ал өзүнчө задание. Ооба, структурасын кыла берели да. Кыла берели, бирөөнү бүтүрүп алалы бата. Анан кийин чачпай анан Структураны кылыш керек да биринчичи, анан. Так, азыр эмеге ссылка жөнөтүп койдум чатка. Чатка эле, ой, чатка жибериңиз. Анткени могу тапшырмадачы эки иш деп атпайсызбы? Тапшырмада деген ошондой болуп калат атпайбы? Азамат. Биринчи структура түзүш керек. Анан бул жакта прототипин Figma'дан түзөбүз бул эмеде. Да. Мисалы биз жөнүндөнү менен бир ортосуна койсок болот. News'тун жаныначы биринчи аттракторду дагы ачып карасыздар. Жана Excite'да жакты го бизге. Эң биринчи менюнун башында продукты или же works турат. Их работы. Анда продукт болсо News'тан кийинби же News'ка чейинби? Контактка чейин эле койсок болот негизи, э? Биз жөнүндө. Продукты биринчи болсун, потому что кирип эле карап работаларын карашат экен. Ошондой эме менен принцип менен коюшат экен да, мен бирок өзүм деле кирип биринчи дизайнга, анан кийин дальше жасаган жумуштарын көрүп аттым. Контакт менен биз жөнүндө экөө жакын болсо жакшы болот эле да. Да.
News'тун ордуна блог давайте сделаем блог лучше. Могу ньюстун ордуна ошо ойлоп атам да эме кылсак же могу эмеге кирдиби ал портфолио продуктка кирди дагы News'па? Азыр могуну баардык ар түрдүү кыла бербей, бизге кайсы эме блоктон навбары жакты. Жана Microsoft'тун мындай минималистичный болду го, ошону ачып туруп, эмне турат, ошо чтобы адашып кетпеш үчүнчү. Мгм. Ошону алалы. Азыр сайты каерде эле? Оң жакта. Эмени Миродан ачсак, Microsoft. Ага. Бирок Microsoft'та аябай көп экен эмесичи. Биринчи главное турат экен, потом анас экен, бирок